Супер ТВ телеканалының тағдыр көрсөтүүсүнө бул ирет Казакстанга иш издеп барып, кулчулукка сатылып кеткенин айткан Назира Чотубаева аттуу каарманыбыз кайрылып турат. Назира айым менен дал ушул жерде жолугууну пландаганбыз. Азыр каарманыбыз да күтүп жатса керек. Саламатсызбы? Кандайсыз? Жакшысызбы? Сиз ошол биздин телеканалга кайрылып, Казакстанда 3 жыл ушул кулчулукта жүрдүм, Казакстанга кулчулукка сатылып кетиптирим деп телефон чалып баяндап бергениңизде ушунчалык жүрөгүм оор тийген. Эми ошол окуяны билгим келип атат. Кандайча ошол казак жерине кулчулукка сатылып кеттиңиз? Бул окуя эмнеге, кандай себептерден болуп калды? 1990-жылдары окууну бүттүк, мектепти бүтүп, анан Бишкекке окууга келдим. Окууга келип, окууга тапшырдым. Анан техникумду өтүп окуп жүрүп анан кийин кыйналдым. Жүргөн жер жок, курсаң ачат, айлыкындай кенен нерсе жок. Кыйналып анан окуу жайымда орусча болгондуктан анан окууну таштаганга туура келди да. Анан орус группа болгондуктан мен айылдан келип эле Кыргызстан оруска өткөндөн кийин уже окуй албай калдым да, түшүнүгүм деле жок болуп калды. Анан айла жок, таштадым. Үйгө да айткан жокмун, таштап коюп анан кийин эмне кылам эми, үйгө барсам урушат, андан көрө иштейин деп анан кийин Ош базарга барып иштеп кеттим. Ар кандай жумуш кылдым, иштеп жүрдүм, анан кийин анан соодага өттүм. Кичинеден баягы картошка, пияз ошолорду сатып жүрөм. Же мен эми ал убакта аябай кыйынчылык да. Квартирада турасың. 2000-жылдары. 2000-жылдары квартирада турасың, же кийимиңе жетпейт, же соодаң да жакшы болбойт. Анан кийин ошентип жүрүп анан бир күнү келсем, Ош базарда радио үзүлдү эме деп кыйкырып атыптыр. Казакстанга тамеки жумушчуларды алып кетебиз депчи. Ушунда айлык акыңар жакшы төлөп берет. Барганда жакшы адамдарга барасыңар, өзүңөрдүн казайыныңар болот. Анан ошол жакка барып, кыргыз эле балдар топтоду да баарыбызды. Кыргыз балдар топтоп, анан кийин бир квартирага топтоду. Мен да бардым, менин жанымда тааныштарым да барды. Переходи на О. Жаңы топтомунда гана Яндекс Плюс катталуусу 90 күнгө акысыз. Музыка жана подкасттарды угуу менен ырахаттан. Фильмдерди жана сериалдарды көр. Таксиге арзандатуу ал. Аудио китептерди окуу жана ук. Тезирээк кошул. Яндекс Плюс катталуусун 90 күнгө белекке ал. Переходи на О. Сага керектүүнүн баары алдыңкы оператордун бир эле тарифинде. Төртөөбүз бардык, барып анан кийин ошо тааныштарыбыз менен ошо квартирада бир күн болдук. Анан эртеси бизди көп эле жаштарбыз дейм, ошол убакта жумуш жок, аябай кыйынчылык. Анан бирөө айсы эле ишенип кете берген, биз да ошондой заман болуп калды да, ишенич бар болчу. Анан кийин эми баягы кыргыздан кыргыз жамандык күтпөйт да. Анан кийин бардык. Анан ошентип анан эртеси Казакстанга Алматаны көздөй алып кетти. Алып кетип анан кийин Алматага бардык. Анан ары Чили району, мен уже көп жыл өтүп кетти. Чили районунан Дружба деген айылына апарды да. Дружба деген айылына апарып, анан кийин маршруткалар токтоду. Бир абушка кемпир келди. Келип туруп эле маршрутка барган маршруткага келишти алар. Келишип эле маршрутканын оозунан чыгышып эле, анан кийин баягы биз дагы бир 3-4 болуп барганбыз да. Анан кийин бири-бирибизди эле тааныбайбыз. Баягы мен таанышман бир экөө бар болчу. Анан экөөнү эле тааныйсыз. Экөөнү эле тааныйм. Калгандар бүт 7 областтан барышты да, ар жактан. Анан кийин баргандан кийин баягы кемпир чал тандап эле, мен тааныштарым тандап, анан мен калып калдым да. Анан мен болбой эле түшүп алдым. Мен булардын таанышы болом депчи. Тиги чал кемпир мени деле тандаган жок. Анан кийин түшүп алып, анан тааныган келиндердин жанында чогуу калып калдым. Мен ошо өзүмдүн тааныган адамдарым жанында калдым да. Калгандан кийин анан бизди үйүнө алып кирип, жашнакап чай берип, анан паспортторубузду сурады. Анан паспортубузду бердик, документтерибиздин баарын чогултуп алды. Чогултуп алгандан кийин эле сүйлөшүп, договор кыла башташты. Ушундай күзгө чейин тамеки багасыңар. Анан биз да айттык, тамеки багабыз. Ошон үчүн келдик. Эртеңден баштап жумушка түшөсүңөр деди. Анан эмне кылабыз десек, уже азыр каар бар. Анан бир жума. Айда баргансыздар анда? Февралда барганбыз. Февраль айында бардык. 2000-жылдын февраль айында. Ооба, ошондо бардык. Баргандан кийин анан кийин ошо эртеси эле жумуш кыласыңар. Биз, силерди деген сатып алдык.
документ алгандан кийин уже тиги хозяин ошентип баштады да, биз силерди сатып алдык, силерден эми бүт жумуштарды кыласыңар деди. Анан биз болсо баарыбыз эле жашпыз, анан эмне кыларыбызды билбей, айла жок, иштегенге туура келди. Ошондо сиздерди Кыргызстандан алып кеткен адамдар аларга сиздерди сатып жиберген. Ооба, бизди сатып эле кетиптир. Сатып эле канчадан, ар кимибизди канчадан сатканын да билбейбиз. А биз ойлоп турубуз да, келген эле жол киребиз деле алып кеттү деп. Кийин билбейм, укпай деле калдык канчадан саткан. Анан айтты, силерди сатып алганбыз, силер деген күзгө чейин иштейсиңер, жакшы иштесиңер, кетесиңер, жакшы иштебесиңер билбейбиз деди. Анан каласыңар деди. Анан кийин ошондон баштап Алар айткан жумуштарды кылып баштадык. Үй жумушуна тамеки, парник жасайбыз, кайра келебиз. Эртең менен уюн саабай, кыздар нан жапмай. Анан ошол жерден өзүбүзчө сүйлөшөбүз. Жегенибиз только макарон. Этти вообще көргөн жокпуз. Анан продуктун алып берип атты, ошо макарон, чай, сахар жок. Ошо менен бир мындай өз арасында кыргыз келиндер сүйлөшүп мындай качып кеткенге эч кандай бир мүмкүнчүлүк болбой жаттыбы, документибизди алып койду, анан кантип качабыз? Документибизди алып койгондон кийин кантип качабыз? Анан Ошто болсок, же Жалал Абадта, же Нарында болсок качып кетсек болот эле. Анан бир Казакстандын бир каңталасын апарып бир айылга таштаса, анан каяка качабыз? Уюн сайбыз, нанын жабабыз, тамекисине кылабыз, ошентип күндөр өтө берди. Анан кийин өзүбүзчө сүйлөштүк, давайте качып кетебиз. Бул жерде жүрсөк өмүр бою кул болуп калсак эмне болобуз деп, ар кимибиздин оюбуз ар кандай болуп, кыздар өнчөсү отуруп алып сүйлөшөбүз. Балдар бар. Телефон жок. Телефон жок. Туугандарыбызга чалайлы десек, телефон жок. Бизди ким карайт өзү негизи, туура айтсаң? Ал убакта деген Кудай сактаар эле жашоо болчу. Анан ошондон кийин урушуп баштады тиги аял. Анан мен улуузу болуп, баягы уйгур аялга айта баштадым. Биз деген тамеки баккан эле келгенбиз. Биз башка лишний жумушуңду кылбайбыз десем, анан мени болсо жана эшик арабаны тегеретип кубалайт. Колуна жеткен менен урат, жетпесе бирдеке менен чабат. Анан ошентип анан кийин бир күн түндө качып кеттик. Кыргыздар көп деди да, бизге да бир жардам берер кыргыздар бардыр деп качып кетип, бир айыл ошо жөө бир канча бир 30 километр базып турубуз. Бир түндөн таң атканга чейин базып турубуз да. Андан ары каарманыбыз кулчулуктан качканы качып, бирок Кыргызстанга акчасы жок келгенден тартынып, казак талааларында башка адамдарга жалданып иштегенге аргасыз болгонун баяндап берди. Эртең менен таң аткандан кийин бир поляга барсак, кыргыздар иштеп аткан экен. Анан ошол жерден кыргыз балдарга жолугуп калдык. Семья экен, өзгөндүк балдар, кыздар экен, аялы, семья экен. Анан аларга жайыбызды түшүндүрүп, ушинтип качып келатабыз, документтерибиз да калды. Кеткенге да уялдык. Атайын Казакстанга келип, анан бир тыйыны жок, жолго дагы акча кетет. Документке да акча бериш керек. Анан кийин айла жок, тиги уйгурларга айттык, ушундай башка жумуштар болсо деле иштейли деп. Анан ошол жерден алар дагы жакшы адамдар экен, аябай жардам берди, иштедик. Анан тыйындып бир чогулттук. Анан чогулткандан кийин анан Кыргызстанга келе бердик, жакшынакай болуп. Жакшы адамдар деле бар экен. Эми ал убакта деген акча болчу, акча эле чеччи да. Анан документтерибизди алгандан кийин Кыргызстанга кантип өтөбүз? Анан документи границага да акча берип өтүш керек да. Андан ары Назира Чотубаева мекенине кайтып келгендеги кийинки оор күндөрүн минтип эстеди. Кыргызстанга келгенден кийин деле жашоо оңой болгон жок. Кайра эле баягы түйшүк, кайра эле баягы турмуш менен аракет кылат экенсиң. Анан ошентип жүрүп турмушка чыктым. Анан балалуу болдум. Балалуу болгондон кийин дагы жолдошум өзүмө туура келбей калды. Ичкен адам экен, ажырашканга туура келди. Экөөбүз эки жолууга түштүк. Анан жалгыз баланы багыш кыйын экен. Жалгыз баланы чоңойтуш кыйын экен. Тууганың да жактырбайт. Айла жогунан үйдөн бакканга туура келди. Нянька нанимать этип багып жүрдүм. Нянька нанимать этип, нянькага 5000 төлөйм. Өзүм Швияда иштеп аттым. Андан ары Чотубаева
саясий митингке аралашып, бейбаштык беренеси менен убактылуу кармоочу жайга кандайча түшүп калганын айтып берди. Митинг боло баштады. Кичине болуп, анан мен ошондо иштеп аткам. Швеяда иштеп атсам, ошо 2 март күнү эртең менен мен эрте туруп, Швеяда иштеп аткан ишим да бүтө элек болчумун, турдум дагы, кийиндим дагы. Ошол жерде өзүм жашаган айылга айттым, мен кеттим митингеден. Биз ушинтип отура беребизби? Кыргызстандын келечеги менен ишибиз жок, кайдыгер карап. Барайлы, барып бир жакшы адам табайлычы, жакшы адам ушу Кыргызстанды мындай бир көкөлөтүп көтөрүп чыга турган адам чыгар бекен, бир жан чыгар бекен. Талатып, тонотуп, жиликтетип эле отура беребизби? Биз тентип, Казакстан биягыбыз Америкага чейин кетип. Ушинтип жүрө беребизби деп анан кийин сүйлөп туруп анан митингге бардым. Митингге барып, аерден катыштым. Садыр Жапаровго боштондук деп эл менен кошо аралашып ошол жерде жүрдүм да. Аялдар барабыз дедик, ак үй жакка барып, анан ошол жактан өзүм эмоцияга алдырып коюп турум. Ошол жерден сотрудниктерди чааптырым, тээптирмин иши кылып. Ошо ак үйдүн астында ошентип эмоцияга алдырып, аябай ызаланып, жиним келип, ошентип анан баягы эмоцияга алдырып тигилер чаап, тээп, ошенткөндөн кийин баары ошолордун баарын эле видеого тарта бериптир. Мен менин деле ишим жок, эмоция алдырып эле баягы элдин күүзү менен кирип кетиптирмин. Анан кийин үйгө келдим, балам үйдө экен. Ал күнү мен милиция деле кармаган жок, эч ким деле тийген жок. Ошо мен үйгө келсем, балам үйдө экен, балам курсагын тойгузсам эле анан WhatsApp'тан немелерге видеолор келе баштады. Эжем эмне кылып кеткен, сизди издеп атат, мындай тигиндей деп мен өзүм Швеяда иштегендиктен кыздарым ошону жөнөтүп башташты да. Анан келип анан кийин балам айттым эртеси бир күндөн кийин балам айттым, балам, сен квартальный Санжар байкеңи үйүнө таштайм. Ошол жерден тайкелериң алып кетет. Баягы келбеген бир туугандарым бирөө келер. Ошол жерден алып кетет. Мен келбей калышым да мүмкүн дедим. Ошол жерден камайт билдим да. Анан балам макул деп анан кийин калды. Анан мен ак үйдүн астына келип, тиги кишилер чакыргыла, кечирим сурап коюн, ушинтип келдим десем, МВДнын балдары алып кетти. Анан кийин УУДга тапшырдан УУД биринчи 2-3 күн сура калды. 2-3 күн ошол жерде жаттык. 2-3 күндөн 48 саатка камады. Биринчи 48 саатка камады. Анан кийин 2 айга СИЗОго, номер 1 СИЗОго жөнөтүштү. Анан ошо СИЗОдо 1,5 ай жаттым. 1,5 айдан кийин Балды айттыңызбы, эми балам бар, баламды не дедиңиз? Балам бар, балам талаада калды деп следовательдер сурагы убагында оюмдун баары эле баламда, балам эмне болот? Эми каякта калат, анан бир туугандарым келеби, келбейби, эмне болот деп. Балам эле ойлойм, мен өзүм да ойлой эле ошо балам ойлоп калдым да, чыгарып койгулачы, мен эч жака качпайм, мен кичинекей балам бар. Баламды кайта бирөөгө тапшырайын туугандарым, анан келейин десем, мен уга турган киши жок. Камалып кетсем эмне болом? Балам эмне болот? Ушул баламдын келечеги мен көргөн күндү ушул балам көрбөс экен дедим. Следовательде отурганда айттым, мен балам бар, үйдө жалгыз калды, биз балам экөөбүз элебиз. Десем, укпай, балаңызды милициялар алып кетет деп, баламды апарып детдомго тапшырып коюптур. СИЗОдо 1,5 ай жаттым да. 1,5 ай жаттым, оюмдун баары балада. Мен эмне кылсаңар ошо кылгыла дедим. Эмне кылсаң ошо. Мен кылганымды мойнума алам. Мойнума алдырышты, кошуп да жазышты. 5 киши болсо 10 кишини чаптың деп жазышты. Ошо мен 1,5 ай камакта жаттым СИЗОдо. Ошо менен бир тууган экен, эжем менен сиңдим, эжемдин кызы экөө продукт апарып беришти. Баары башыңа кыйынчылык түшсө бир тууганың карайт экен, башка сени эч кимге да керегиң жок экен. Келди, анан кийин 1,5 ай өткөндөн кийин чыгарышты. Биз Назира айымдын мындан аркы жашоосунда жакшылыктар болсун деп каалоо айтып, ачык сүйлөп бергенине рахмат айтып, жолубузду уладык.